Чыгармачылык дүйнө мен үчүн бул жашоо. Менин жашоо образым ушул чыгармачылыкка байланышкан. Тагыраак айтканда, кыргыздын салттуу музыкасына байланышкан. Мен Жумгал район Чайек айылында төрөлгөм. Эс тарткандан бери комуз үйрөндүм, айылдашым Турарбек агайымдан. Чоң энем темир комузду укмуш сорун какчы. Андай азыр каккан киши жок. Мен өзүм да андай кага албайм. Кошокчу болгон. Мен комуз чертип атканда, ал эзели колуна комуз кармап көрбөсө дагы, мен туура чертип атам, туура эмес чертип атам, баарын билип баамдап турчу. Сен туура эмес кайрып атасың дейт. Күйлөрдү. Мен ошол ойлойм, ушу чоң тайкеле жактан келсе керек деп. Өнөр. Анткени ал кишилер абдан өнөрлүү кишилер болгон. 7 жашымдан баштап ата-бабамдын жери экен Көгөй деген айылда чоңойдум. Ошол жерде мектепти бүттүм. Райондук маданият бөлүмүндө иштедим. Ал жерде Оос комузчулар ансамблинин жетекчиси, Бекбек деген ансамбль бар эле, ошол жерде иштедим. Анан 87-жылы кайра Бишкекке келип, Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайына кирдим да, ал жерде виолончельде окудум. Андан кийин консерваторияга тапшырдым, ал жерде композицияда окудум. Ишмердигим 5 багыттан турат. Биринчиси бул аткаруучулук, аспапчылык, экинчиси аспап жасоочу уста. Үчүнчүсү бул педагогикалык ишмердигим. Төртүнчүсү изилдөө иштери. Анан бешинчиси бул композиторлук иш. Билимим боюнча музыкантмын. Биринчиден ошо салттуу музыканын өкүлүмүн, экинчиден ошо композицияны дагы изилдедим консерваторияда. Көптөгөн ансамбльдердин башында турдум. Ал жерде композитор катары жана дирижер катары. Менин композиторлук чыгармачылыгым дагы салттуу музыкалык аспаптарга байланышкан. Дал ошол аспаптарга музыка жазам. Эски салттуу күйлөрдүн айырмасы бар. 30дан ашык күй жараттым. Ар кандай солого, соло аз, негизинен ансамбльдер үчүн жаралган күйлөр. Менин композиторлук чыгармачылыгымды музыка изилдөөчү Илимпостор мындай деп атады. Бул нео-традиционализм дейт. Байыркы салттуу музыкага байланышкан, ошого аракет кылынган дейт, ошону кайра жаратууга, бирок жаңы билим, жаңычыл көз караш менен жаралган күйлөр деп аталды. Ушул багытты мен жана менин үзөңгүлөш жүргөн кесиптештерим аштык деп ойлойм. Мисалы үчүн Руслан Жумабаев деген сыяктуу улуу комузчу, күйчүлөр. Мен устачылыкты 33 жыл мурда баштап турмун. 87-жылы биринчи жолу Чопо Чоорду көрдүм. Баткенден
Салам Кахраман деген аксакал келди. Мына ошол кишиде чопо-чоор бар экен, 3 көзөнөгү бар, кыска кайрыктарды ойнойт экен. Анан мен ал аспапка кызыгып, ошол кишиден сурандым, ушул жасаганды мага айтып берсеңиз, кандай топурактан эмне кылып жасайт. Анан бардыгын төкпөй чачпай айтып түшүндүрүп, ал чопо-чоор мага белек кылды, ал тургай ошону жасай турган куралдарын кошо ала келиптир, аларды берди. Анан айылга барып ылайыктуу чопо таап, анан биринчи алгачкы устачылыгымды баштагам. Баягы 3 көзөнөк мени алым сындырбады, 6-7ге жеткирдим. 7ге жеткирип, ошол азыркы бүгүнкү күндө Кыргызстанда кеңири жайылып аткан чопо-чоордун башаты ошондо башталган. Бардык иште өркүндөтүү болот. Автомобилдер, мисалы үчүн 30-жылы чыккан автомобилдер ошол боюнча чыккан жок. Алар улам жыл өткөн сайын өркүндөп, өнүгүп жүрүп отурат. Аспаптар дагы ошол сыяктуу эле өркүндөөгө дуушар болот. Эволюциясы бар өзүнүн. Чопо-чоорду бир кезде 3 көзөнөк эле, анан бүгүнкү күндө мына 8 көзөнөккө жетти. Ошонун үстүндө мен иштедим. Бул демек азыркы жаңы варианттын автору мен болуп эсептелем. Андан тышкары башка аспаптар жөнүндө айта кетсек, мисалы үчүн чоң чоорду ойлоп таптык. Бизде кадимки чоор 4 көзөнөктүү чоор болгон. Бүгүнкү күндө чоордун 3 түрү бар. Чоң чоор, мийге күүлөнгөн, кичине октавадан башталат. Бул баягы ансамбльге чоордун төмөнкү добуштарын алыш үчүн жасалган аспап. Мына мунун автору болуп толук мен эсептеле алам. Андан тышкары кичине чоор деген бар. Сыбызга азыркы дегеле бүгүнкү замандын талабына ылайык келген ансамбльге күүлөштүрүлгөн аспаптардын негизи ушул кандайдыр автор болуш керек да, ошолордун көбү негизинде менмин. Ошолорду автордук укук менен өзүм коргой алам. Устаттарым бар. Өзгөчө баса белгилеп айта турган устатым бул Сураган Айдаралиев деген уста. 87-жылы Бишкекке келгенде Ташкенттен окууну бүтүп келип, улуттук филармониянын алдында эксперименталдуу устакана ачып аткан экен. Мына ошондо Сураган байке менен таанышып, анан ошол күндөн ушул күнгө чейин кызматташып келе жатабыз. Ал кишинин шакирти болуп эсептелем. Жана мен жогоруда айткан чоор, сыбызгы жана башка аспаптарды өркүндөтүүдө жаңы түрлөрүн ойлоп чыгаада Сураган байкенин эмгеги өтө зор. Советтик мезгилде расмий түрдө Кыргыздын 3 гана аспабы бар деп эсептелген. Бул кылгыяк, комуз жана темир комуз. Башка аспаптар кыргыздыкы эмес деп катардан чийип салган экен. Аларды популяризация кылган эмес. Бирок ушул 3 аспапты дагы музыкалык окуу жайларда адистик аспап катары окуткан эмес. Кошумча аспап катары гана тааныштырган. Темир комуздан чыкардагы 20дан ашык аспап бар. Эми ошол аспаптардын көбүн көрмөк тургай укпай алганбыз. Ал жөнүндө маалыматтар Манас эпосунда бар экен. Мен ошол аспаптарды кайра жаратуу үчүн иштемекчи болуп, Кристенсен фондуна долбоор жаздым. Долбоорум өтүп кетти дагы, анан кийин 5 уста 1 жыл бою ошол Манаста айтылган кабар берүүчү аспаптарды калыбына келтирүүнүн үстүндө иштедик. 6 аспапты 1 жылдын ичинде жасап чыктык. Бул добулбас, доол, чыңырон, жезнай, керней жана сурнай аспаптары болду. Эми булардан тышкары дагы бүгүнкү күнгө чейин калыбына келе элек аспаптар бар. Үйлөмө аспаптар боюнча мени менен катар Болот Батырканов деген аксакал Токтогул районунан. Ошол мен үйүмө келип чогуу жатып туруп 1 ай бою ошол керней менен сурнай жасоонун, чыңыроонду жасоонун үстүндө иштедик. Ошол кабар берүүчү аспаптар ансамблине менин окуучум Камбар Календаров музыка жазды. Чоң казат деген. Ошону филармонияда бет ачар болгондо ойноп чыктык. Бул биздин байыркы кабар берүүчү аспаптар аскерлердин рухун көтөрүүчү зор күчкө ээ экендиги билинди ошондо. Бул иштер албетте уланып жатат, анткени себеби таптакыр жок болуп кеткен аспапты 1 жылдын ичинде укмуштай жогорку деңгээлге өнүктүрүп, өстүрүп чыгарып койгон мүмкүн эмес. Анын үчүн ошол аспапта кызыккандар көбүрөөк ойноп, анын сырларын да катыш керек. Дегеле музыкалык аспаптардын эволюциясы, өнүгүү жолу абдан жай жүрө турган нерсе. Анын үчүн ошол аспапты бир аспап чайбай берилип ойнош керек, катыш керек түгүн. Ал ошол эле учурда уста дагы болуш керек. Улам бир жерин өркүндөтүп жүрүп отуруш керек. Жок болуп кеткен аспаптардын күүлөрүн кайдан алабыз? Ал маселе да. Аспапты жасап койдуң. Эми аны бир ойнош керек. Ойнош үчүн күүсү болуш керек. Бул репертуар маселесине келгенде Кыргызда бир жакшы салт бар да. Бир аспаптын күүсү экинчи аспапка салынып ойнонуп келген дайыма. Мына Сурнайдын биздин радионун алтын казынасында жалгыз күүсү бар. Жунусаалы деген Москвада жаздырган экен 39-жылы. Комузда жана кылгыякта Сурнайдын күүсү көп сакталган, өзгөчө кылгыякта. Ошондой эле чыңыроондун күүсү дагы кылгыякта сакталган. Жезнайдын күүлөрү сыбызга салынып ойнолгон. Башка аспаптарга сакталган күүлөрүн алып чыктык дагы, ошол аспаптардын репертуарындагы жаңырттык күүлөрүн кайра жараттык десек болот. Бүгүнкү күндө көптөгөн окуучулар бул аспаптарды өздөштүрүп, ошол эски күүлөрдү кайрадан жаздырабыз.
ошондой эле бул аспаптар үчүн жаңы күй жазабыз. Менин азыркы максатым ошол кабар берүүчү аспаптардын ансамблин кайра жаратуу. Ал жерде кандай аспаптар бар? Ерней сурнай башында турат. Доол бас менен доол кагылат. Андан тышкары чыңыроон тартылат. Жезнай тартылат. Анан урма аспаптардан дагы эң кызыктуу бир аспап бар. Баңдулу деген аспап бар. Бул дагы манаста айтылат. Жезден кылган баңдулуну урганда кыңгыраган добушу бир күндүк жерге болду дейт. Мана ошол баңдулу деген аспаптын үстүндө бүгүнкү күндө Мирбек Манапбаев деген уста иштеп атат. Ал биздин жана чоң доолбастарды жасап берген, өткөндөгү доолборубузда. Ошондой эле ал доолборго катышкандагыусталарды атай кетишим керек. Бул Марат Берикбаев доолбастын үстүндө иштеди. Ошондой эле доол, эң чоң доолду капка доол деп коет экен. Жосо орду доол дейт экен. Доолдун эң чоңун Сураган Айдаралиев байке жасап берди бизге. Ошентип биз акырындан улап чачылганды жыйнап, ушул биздин салттуу музыкабызды жаңы бир деңгээлге көтөрүүгө аракет кылып жатабыз. Токсон бешинчи жылдан баштап консерваторияда сабак бердим. Ал кезде ушу консерватория жаңыдан бөлүнүп, анан салттуу музыка бөлүмү жаңыдан калыптана баштаганда, биз адегенде ушул жанагы кыргыздын үйлөнмө аспаптарын факультатив кошумча сабак катары үйрөтө баштадык. Комузчуларга, кыякчыларга, ырчыларга. Программасын даярдадым дагы 99-жылы биринчи жолу Кыргыз улуттук консерваториясында кыргыздын салттуу музыкалык аспаптары классы ачылды. Биринчи окуучуларым Акылбек Касаболотов, Асылбек Насирдин ушул сыяктуу окуучуларым болду. Анан кийин бул окуучуларым баралына келип окууну бүтүп, жумуштарым өтө көп болгондуктан Акылбек Касаболотовго өткөрүп бердим.
карап көрсөм, бул бир эле консерваторияда класс ачып, анан ал жерден жылына бир 2-3 окуучу чыгаруу менен маселе чечилбейт экен. Ошондуктан биз балдарды кенедейинен тарбиялайлы. Биз эч кимге көз карандуу болбой, өзүнчө бир коом түзүп, ошонун негизинде иш жүргүзөлү деген ой менен 2004-жылы Устат Шакирт коомдук фондун салттуу музыка борборун негиздедим. 2005-жылы каттоолор өттү. Фонд катары. Мына ошол жерге эң биринчи биздин кылган ишибиз эмне болду? Жерлердеги абдан таланттуу устаттарга шакирттерди таап берип, тарбиялоо болду. Ошондо биз бир эле Бишкек шаарында эмес, бүт Кыргызстан боюнча кай жерде мыкты комузчу, мыкты кыякчы болсо, ошолорду иштешүүнү максат кылып, мисалы үчүн оштон Саадабай Шабданов аксакал, Факирдин Баяков аксакалы менен иштештик. Алар өздөрүнүн шакирттерди таап, ошолорду тарбиялоого аракет кылды. Кочкордон Зайылдин Иманалиев, Көлдөн Намазбек Уралиев, Караколдон Төлөн агай Касаболотов. Бишкекте Самаражы, Нурак байке, анан өзүм сабак бердим. Ошентип ишибизди бир жаңы методикалар менен баштадык. Биздин ата-бабабыз кандай үйрөткөн? Шакирттер устаттын дайым жанында жүргөн. Устат шакирт үчүн жөн эле мугалим эмес, ал атасы болгон. Бүткүл турган турпатын көчүргөн. Ошон үчүн устаттын жоопкерчилиги абдан чоң. Ал дегенде адам кылып тарбиялаш керек болгон. Мына ушулардын баарын эске алгыла деп суранып, анан кийин ошонун натыйжасында бизде абдан сонун таланттуу балдар өсүп чыкты. 15 жылдын ичинде ушул Кыргыздын салттуу музыкасын алып кете турган бүтүндөй бир муун пайда болду. Мына бүгүнкү күндө сон ансамбльдер чыгарып атат. Менин азыр санаам тынч. Биздин салттуу музыка жолго коюлуп калды десек болот. Ошол жанагы Устат Шакирт борборунан тарбияланып чыккан биздин шакирттерибиз бүгүнкү күндө дүйнө жүзүн кыдырып, Кыргыздын салттуу музыкасын даңазалап келип атат.
илимди алдыга жылдырыш үчүн аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн мен эмне кылып атам? Ал үчүн мен байыркы аспаптарды изилдегенден чыгарып, байыркы күүлөрдү дагы изилдеп атам. Аларды жөн эле изилдеп тим болбой, аларды нотага түшүрүп, ошолордун айрымдарын иштеп чыгып, кайрадан окуучуларым менен, кесиптештерим менен бирге жаздырып, ошону аудио диск кылып чыгарып, нотасын өзүнчө китеп кылып, экөөнү бириктирип, бүткүл Кыргызстан боюнча музыкалык окуу жайларга, өнөрпоздорго таратып атабыз. Манаста биздин ошол жок болуп кеткен байыркы үйлөмө аспаптар, байыркы кабар берүүчү аспаптар кеңири сүрөттөлөт. Мына ошол Манастагы болгон аспаптар жөнүндө, музыка жөнүндө тексттердин баардыгын чогултуп бергиле деп мен манасчы курбуларымдан өтүндүм. Алар Манастын 3 вариантын изилдеп, ошол жердеги тексттердин баарын мага алып чыгып берди, музыкага байланышкан. Бул Сагынбайдын, Саякбайдын жана Жусуп Мамайдын толук вариантын баардыгын аңтарып, анан өзүнчө бир китеп боло турган болуп, мына мындай болуп чыгарды. Мен ең башынан ошол аткаруучу болуп баштадым. Адегенде комуздун күүлөрүн, темир комуздун күүлөрүн үйрөндүм. Анан бара-бара жыгачы оз комуз, сыбызгы, чоор жана башка кыргыздын аспаптарын үйрөнүп, ошол Камбаркан 89-88 баштап иштеп, жылдан 89 биринчи концертти өткөздүк. Ошондо сүйлөгөн жанагы чопо чоор, чоң чоор, чоор, мына бул аспаптардын баардыгын тең ушул менин колумдан чыккан. Өзүм аткаруучу болуп иштедим ал жерде. Андан кийин аткаруучулугум кандай уланды? Улам бир ансамбль ачып жүрүп отурдум. 93-жылы Камбаркандан чыктым дагы, өзүмдүн алгачкы ансамблем Самал деген ансамбльди түздүм шаардык театрдын алкагында. Бул Самал ансамбли биринчи жолу Кыргызстанда нукура, таза кыргыздын салттуу музыкалык аспаптарынан турган ансамбль болду. Ошол жерде кыргыз салттуу музыкалык аспаптардын квартети, квинтети түзүлдү. Биринчи жолу жыгачы оз комуз менен темир комуз айкашып биринчи жолу ансамбль болду. Көп үндүүлүк пайда болду ал жерде. Комузга мисалы үчүн 3 үндөн турган күү жаралды. Мына ошондой жаңылыктардын баары ошо Самал ансамблинен башталды. Андан кийинки ансамблем бул Мурас деген ансамбль болду. Самареже түздү. Бул эми орто саар болуп башталып, анан аягында токтоп калды. Бирок ал жерде дагы менин композиторлук, аткаруучулук, чыгармачылыгым бир топ өсүшкө жетишти. Ал жерде көбүнчө мен иштеп чыгуулар, аранжировкалар менен алек болдум. Ырларды, күүлөрдү аранжировкаладым. Андан кийинки эң чоң этабым бул албетте ордо сахна. Көп адамдардын кыргыздын салттуу музыкасына болгон көз карашын түп тамырынан бери өзгөрттү. Концерттен кийин келип айткан көп мактоо сөздөрдүн азыр айрымдарын айтып берсем, мындай дейт да. Мен киргиз элем дейт. Мен кыргыздын маданиятына ишенчү эмесмин дейт. Бирөө айтат. Өзү орус тилде орусча сүйлөп атат. Мен эми кыргыз болдум дейт. Мен өзүмө ыраазы болуп турам дейт азыр. Мен кыргыз экенимне биринчи жолу өмүрүмдө сыймыктанып атам дейт. Мына ушундай мактоо сөздөрдү, ушундай жактоо сөздөрдү абдан көп уккам. Эми ал кезде баягы үйлөнмө аспаптарды ойногон кыргыздар, кыргыздын музыкалык, салттуу музыкалык аспаптарын ойногондар абдан аз болгондуктан, биз симфониялык оркестрдин музыканттарын алып келип ошолорго сыбызгы үйрөттүк, чоор үйрөттүк, темир комуз үйрөттүк.
Бирок алар жогорку деңгээлдеги профессионал болгондуктан ошону алып кетти дагы. Анан кийин орто сахна абдан жогорку деңгээлде ойноп берди. Ошондуктан элге жетти. 2000-жылы 9 ак деген клиптер чыкты. Ошол клиптер дагы элдерге абдан таасир этти. Андан кийинки түзгөн ансамбль жөнүндө айта кете турган болсом, бул Теңир Тоо ансамбль. Кесиптешим, курдашым, үзөңгүлөшүм Руслан Жумабаев түздү эле. Анан кийинчерээк менин колума өттү. Ошол Теңир Тоо ансамблин анан кийин бүт дүйнөсүн анан кийин кыдырды. Бул дагы таза жана Самал сыяктуу эле нукура аутентикалык салттуу музыка ансамбль болчу. Бул ансамбль абдан көп ийгиликтерге жетишти. Биздин чыккан диск 2006-жылы Канада менен Америкада эң жакшы сатылган 10 дисктин катарына кирген. Ошол дискти биз презентовать эткенде, биз Америкада болдук. Ал жерде жеке эле биздин диск эмес, казактардыкы, кыргыздардыкы ошо Теңир Тоо, анан казак, тажик, афгандар, анан өзбектердин дисктери чыккан. Ошол 5 дискти Агахан фонду бир бет ашарын өткөрдү. Эртеси күнү Нью-Йорк Таймс гезити жазып атат. Кечээ күнү Орто Азиядан келген группалардын концерти болду. Ошолордун ичинен де эң жакшысы кийимдери боюнча да, музыкасы боюнча да кыргыздардыкы болду деп жазылып турат. Ошентип ал ансамблдин көптөгөн ийгиликтери болгон. Ошол учурда бизди ошол абдан жактыргандыктан Англиянын падышалык үй бүлөсүнө концерт бергенбиз. Жубайым комузчу, Самара Женин окуучусу, белди комузчулардын бири, бирок өз алдынча карьера кылган жок. Менин оң колум болду. Азыркыга чейин ошол колдоп жардам берип турат. Ал кишинин колдоосу болбосо бул ийгиликке жетиш менимче кыйын болмок деп эсептейм. Эки кызым бар. Эки кызым тең турмушка чыгышкан. Экөө тең музыкалуу абдан, бирок музыканы кесип кылып тандаган жок. Улуу кызым дизайнер, кичүү кызым болсо эл аралык мамилелерди окуду. Бүгүнкү күндө Япониянын Жайка деген борборунда иштеп жатат, менеджер болуп.
Бардык жумуштарымды ушул демөөрчүлөрдүн, өзгөчө чет өлкөлүк фонддордун жардамы менен ишке ашырып келе жатам. Буларды айта кетсем, Агахан музыкалык демилгеси деген уюм, Кристенсен фонду, фонд Сорос Кыргызстан фонду. Мына ушул 3 фонддун жардамы менен бир топ иштер жасалды. Кристенсен фонду жекеле биз эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча көптөгөн ушул жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн салттуу музыкасын, салттуу маданиятын колдоого алып, ошолорго жардам берип келе жатат. Максаты жалпы адамзаттын маданиятын өнүктүрүү, маданияттарды сактап калуу. Мына Жумгал районунун маданият үйүнө келип иштегенден баштап 36 жыл болду. Демек, менин чыгармачылык жолума быйыл 36 жыл болот. Мен өзүм жаратылышыман атак, даңк, байлык, сыйлыкка умтулбаган адам. Менде ички умтулуу жок анын баарына. Мен бир иш кылып, ошол ишим абдан жакшы чыгып, жанагындай мактоо сөздөрдү кылсам, мага ошол жетиштүү болот эле. Бирок ошого карабай, Шаардык театрда иштеп жүргөндө Арсений Омуралиевдин жардамы менен эмгек сиңирген артист болдум. Эми жакында мына өзүңөр көргөндөй эл артисти наамын алган. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Демек, эл артисти деген наамга мен бүгүнкү күндө татыктуу болушум керек. Жүрүм турумум, кылган ишим бар, ошого шайкеш келиши керек. Андан тышкары мен мурдагынан дагы жакшы иштерди, мыкты иштерди бүтүрүшүм керек, жасашым керек, тынбай аракет кылышым керек деп түшүнөм. Кыргыз өтө таланттуу эл. Кыргыз абдан күчтүү эл. Анын наркы бийик, ою терең. Жекеле өнөрдө эмес, азыр бүгүнкү күндө бардык тармакта абдан таланттуу, IT болобу, жаңы технологиялар болобу, укмуштай таланттуу жаштар азыр чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Биз абдан күчтүү, таланттуу, келечегибиз кең элбиз. Өзүбүзгө ишенели. Мен шуну айткым келет.